1 октябрь 2023 Жалабат маданият жолу Базар Коргон участогы кеңеш тилкеси. Жанагы көйгөйлүү айланма жол бузулуп, төрткөчө светофор болду. Светофорлор коюлуп атат, бул жакшы. Бирок бир кемчилик болуп калыптыр. Бул жерден мондай линиялар үстүнөн өтүп калыптыр. Бардыгынын системасы бир болуш керек да, ошон үчүн токтор, светофорлор бир системада болуш керек да. Булар мондай жолдун эки бетине коммуникацияга мондай кудуктарды калтырып кетиш керек эки тарабына, трубаларды өткөзүп коммуникацияга. Ошол болбой калганда, мына линияларыбыз да ошондой болуп калган, электр линиялар. Жагы бир кызык болуп калды эми. Мына пешеходный мындай жакын коюп коюптур да. Нол жакка коюш керек эле да пешеходныйды. Эгер бул пешеходный болуп эсептелсе, анда бул кооптуу болот анда. Анда нол төрткөчө пешеходко ылайык эмес жасалыптыр анда. Эгер ушул жерге светофор койсо, анда же светофорду ары жылдырыш керек. Анда мо тротуарларды срочно ачыш керек. Жакта келаткандарга анан но светофордун эмесин ячейкасын чоң кылыш керек эле. Кичинекей болуп калыптыр. Алыстан көрүнө турган болуп. Но КамАЗ түшүнбөй калды окшойт. Мону көрүп, нол жерден өтүш керек болуп калат. Бир линия опасный, экинчи линиядан өтүш керек болуп калат. Ал жактан өтүп атса, оң жактан келип калат анда. Нар жактан. Анда кошумча дагы светофор керек болуп калат экен. Туура эмес светофор сатып алган да. Эргечи айбек, оонун жанына мынага кичинекей коюш керек эле да, дополнительный налево. Бияктан келгенге бияка налево, дополнительный. Азыр нар жакка болбой калыптыр да. Нар жакка дополнительный жок азыр. Ошо болбой калыптыр. Миң менен келип кирип кетет азырчы. Азыр мону пешеход кое бергени менен нар жактан кое бербейт да. Наркы пешеход кое бербейт эми. Нол жакка коюш керек светофорду. Нол жакка жылдырыш керек. Азыр ушул жака. Анан ушул жерден дополнительный күйгөндө анан булар Аслановка кеткен жак менен мисалы зеленый жан турат. Ооба. Жактан солго бурулган өтө мындай тең барат да. Эми булго уступи дорога коюп турган знак турат, уступи дорога. Баары бир анда пешеход өтө албай калат да. Андан келип атат, справа помех коюп да баары. Анда пешеход өткөндө бул кое бербей калат анда. Мына уруп барат. Эми бул ордуна түшкүчө ушундай болот эми. Муну кайра башынан жасаш керек. Нолар түшүнбөй калды. Кайсыл жерден келип токтош керек? Эми стоп линиялар сызыла элек баары бир. Наркаларга светофорго келип токтоп атышат. А булар түбүнө келип. Кошумча светофор коюш керек бул жерге. Далга мен нол жерден өтөм десем, нол жерде пешеходго атайын жол жок нол жерде. Мына. Кантип өтөт ошондо? Нол жолго коёбу пешеходду. Мына бир жерден өтөт, анан аркы жерде дополнительный жок, нар жактан келип уруп кетиши мүмкүн адамды. Оң жактан келип. Бишкекте жанагы фучик чүйдөгүдөй кылып жасаш керек бул жерде. Ошондо ордуна келет. Аркы бурчка, бул бурчка беркин арыраак. Анан нол светофордун эмеси кичинекей экен. Молодая гвардия Күнбаевада чоң-чоң ушундай светофорлор бар, алыстан көрүнөт. Мына көздөрү чоң-чоң да. Штраф видеокамера сөзсүз керек, эртелетиш керек. Кышкы сессия калтырбай. Линияларды эртелетиш керек. Булар эмне кечиге өтүшөт? Жолду куруп бүттү. Мындай оживленный жерде биринчи жасаш керек да. Мына 1 сентябрдан бери 30 күн өттү. Булар мындай жолдун эки бетине коммуникацияга мындай кудуктарды калтырып кетиш керек эки тарабына, трубаларды өткөзүп коммуникацияга. Ошол болбой калганда, мына линияларыбыз да ошондой болуп калган, электр линиялар самсалап жолдун аркы бетине, берки бетине. Бул эми келечектин жолу да, бийик машиналар болуп калышы мүмкүн, башка случайлар. Буга решение бар, өтө жөнөкөй. Мына жерде бизде арык бар, адам батат, басса болуп. Сууну кургатып туруп, нол жерге жанагы суу өтпөй турган эме тартып, труба ичине коммуникация жүргүзүп койсо болот. Болгону булар зымдан экономдошкондо, ушул жерден киргизип, аркы жерден чыгарып, анан нолго алып келсе болот. Отдельная система коюш керек болот да. Болгону минуталардын синхронизацияларын жасаш керек.
бөлөк. Мындай көрдүңөр беле? Мындай коммуникациялар бар. Азыр деле кылса болот буну. Мындайлар салбаңдатпай. Бул жерге бир колодец казып, бул жерге казып, мына коммуникациянын баарын жер астына киргизсе болот да. Азыр КамАЗга тейин дейт, аркышын эме зымдар. Бийигираак машина келсе, билбейм, кандай болот. Илип кетпесе эле болду. Эми штраф видеокамера коюш керек. Анан бул жака 2 метрлик лежачий полицейскийлерди коюп коюш керек. Ар жактан, анан бул жактан. Анан келечекте подземка, надземкаларды кылсак болот. Подземка, надземкага ал жерде жер бар бизде. Төрт жагынан. Болгону зданияларга тиешет. Тротуарлар ачылса эми, бул жак тротуар ачылыш керек, бул жак аркы бет. Аны тротуарды улап коюш керек аягына чейин. Машиналар жогорку ылдамдыкта жүрөт. Штраф видеокамера сөзсүз керек. Булар өтө жөнөкөй жолуна качып тур, линиялар жасоо боюнча. Бүт центральный жолдогу коммуникациянын жерин астына киргизиш керек. Эми мэриянын задачасы калды окшойт анда. Жолдун эки жагына тоннель жасаш керек болот да, бетон куюп. Башында коюп кетиш керек эле да. Шарларда ушундай негизи коюшат. Булар проектке караган эмес окшойт аларда. Жөнөкөй эле азбест трубага калтырып кеткенде дагы анан столба маселесин чечиш керек. Столбалар жолго өтө жакын болуп калган. Остановканы жасаш керек аркы жерге. Бузуп салышты остановканы. Анан өтүшөт. Стоп линияны ары коюш керек экен да. Жолдагы бүт элек, буюрса линиялар сызылып, жасалат. Аркы жак болуп атышат. Ол бурчулдуу болуп калыптыр. Рес улады дейт бул жерде. Мындай машина келсе, мына бука как раз боковой илип кете тургандай да. Антып машиналарды коюп алышат. Мына жер ылдый болуп калыптыр да. Мына жерде бизде өтө турган шанс бар эле. 32-лик труба аркы буштан чыгарса, ушул жакка токтуласа болот эле да. Мына көргөзүп коеюн, бул арык кенен. Регулировка ушул жерден болобу? Анан поток машина. Лежачий сөзсүз керек ушул жерге. Линияларды карагыла, бүт эле ушундай. Ушулардын маселесин чечиш керек. Мына экинчи категория болду, но линияларды трассадан жоготуш керек. Бүт жерин түбүнө киргизиш керек. Антпесе өтө кооптуу булар. Техниканын заманы өзгөрүп атат, бар жок өзгөрүп атат азыр. Мына линиялар азырда кеч эмес, мол тараптарга коюла элек азыр. Мыналарды эми жердин түбүнөн өткөзүш керек да. Же бардыгын бир катар жасаш керек, баштан аягына монтуп эки жакка линияларды өткөзө бербей. Мына сызык өтө жакын. Мына зымдар. Мынтип обочинага машиналар турат. Обочина жетишпейт кенендиги. Мынтип алып карасак, бүт жолго чыгып кетишкен. Ошол эле кеңеш участогу. Чечилбеген өтө көп көйгөйлөр бар. Мындан кийинки этап тротуарлар жасаш керек. Төрт жака. Бул жерде 35 000 калк бар да, өтө калың. Эл көп өтөт. Бүт мына коомдук жайларды элеп алган жерлерди аштырып, тротуарды бүтүрүш керек. Бул жагынан карасак, химия трасса учуп барат. Бул азыр батышта бул боюнча митингдер жүрүп атат. Хим трейл деп YouTube'га жазсаңар,
оор металлдар сатышат да. Айыл чарбаны адамдардын ден соолугун жок кылуу боюнча 8 миллиардтан 1 миллиард калсын деген программанын бирөөсү да ушул химия трасса Химтрейл деп коет. Алюминий барий чачат. Булар сууга түшсө, ал сууну ичкен адамдын каны коюлат, давление болот, башка болот. Пневмония болот, жүрөк ооруларына кабылат, баш ооруларына. Ушуларды өкмөт караш керек. Ушуларды жок кылыш керек. Айыл эмеде, огородуңарда помидоруңар, бадыраңар мурдагыдай болбой калса керек, курт жеп. Ушулар жасайт да, айыл чарбаны өлтүрөт. Тынбай дарылап туруш керек болот аны. Инверсионный след деп коет. Паровой след самолетка 2 минутта жок болот. А мына булуттар бул жок болбойт, бул булутка айланат. Анан жамгыр менен, чаң менен түшөт.